Аудио китеп Султан Раев «Ит түйіні аңгемесі». Көркем оқыған Тайыр қызы Нұргүл. Шалпан құлақтың ээси былтыр жазда өтіп кетті. Үй ең қалып, ешкім жоқ. 4 дуалы жып-жылаңач. Кейде эле сууктан калкалап, ошо тушта жүргөн селсаяктар башпаана кылып калбаса, бу үйгө басып келген киши деле жок. Ным. Дуалдын эски кагаздары жыртылган. Үйдө дамамат каңырсык жыт турат. Эшиги да, терезеси да ачык. Шалпан кулак бу ээн калган үйдү карабай ар жакта тентип, кейде эле куйругун чатына кысып келип калат. Бу эски тамда кожоюн экөө турчу. Кожоюну да жалгыз баш киши. Эч ким менен мамилеси да жок. Бу үйгө аяк басып келген бир адамды көрө элек Шалпан кулак. Непаада бирөө жарым келип калса, ал бөтөн адамдын сазайын берип ырылдап туруп алат. Ээсинин эрмеги Шалпан кулак. Экөө бу тамда жалгыз күн өткөрүп келет. Үй саздак жерде тургангабы, үйдөн жагымсыз сыздын жыты келет. Бурчтагы газ плитада кожоюну эмне тамак жасаса, бу итке да муздатып турууз тийгизет. Экөөнүн тагдыры гана эмес, тамагы да бир. Кожоюн бу Шалпан кулакты жакшы көрө турган. Эртели кеч эрмеги ушу ит. Шалпан кулак ээсин эстесе, айбан да болсо көзүнө жаш үйлөт. Иттер да ыйлайт, иттер да эскерет. Кожоюну киши колду болуп өлдү. Шалпан кулактын көз алдында түндөсү 3 лөк үйгөн немелер келип, бозола койдой тепкилеп өлтүрүп кетишкен. Арадан бир кыйла убакыт өттү. Шалпан кулактын ээси согушка катышкан, далылуу, колдору барбайган шадылуу кишиле. Акыркы кезде ал таяк таянып басып калган. Иттин мээсинин акыркы кездеги жадында калгандары көзүнөн чууру өтөт. Бу күнү ал кожоюну экөө паркка майрамга барган. Чал көптөн бери киелек кителин кийип, орден медалдарын төшүнө бадырайта тагып, парктагы шаң шөкөткө чыккан. Саарылап кожоюну экөө ээрчишип, эски тамдын жанындагы көчүп түшкөн дубалдан эмес, парк башындагы чоң темир дарбазадан кирген. Аердегилер кожоюнуна гүл берип, жылуу жумшак мамиле жасаган. Ит болсо да муну байкап турду. Бу макулук баарын түшүнөт. Сүйлөйүн десе эле тили кыска. Анын үстүнө кожоюну да бүгүн бир башкача, көңүлү көтөрүңкү. Паркты түп көтөрүп, майрамдын шаңын ээледи. Эски парк кулпуруп, ортодогу аянтчада үйлөмө оркестрдин үнү аба жарып турду. Кожоюну да, ит да экөө бири-бирин көз албайт. Улам-улам бири-бирин жоктоп турат. Ит ээси узун, тамагаш чайнаган столго көп адам менен катар отурду. Кожоюндан 5-6 кадам ары Шалпан кулак жерге жатты. Анда-санда артка кылчая кожоюну сөөгү ыргытып, итти кайдасың дегендей карап коет. Бу жердегилердин баары кызып калды, ырдай баштады. Ага узун столдо отурган картаң адамдар да кошулду. Майрам кеч, иңире дейре узарды. Чал артына сылтый басып, күчүнүн баарын таягына чыгарды. Бу күнү экөө үйгө кеч кайтты. Кожоюн алагүү, оозунан арак буркурап турду. Ал итине чөгөлөй туруп, аны маңдайынан өптү. Сен гана менин эрмегимсиң. Чал Шалпан кулактын алдында чөгөлө отуруп, маңдайынан сылап айтты. Эртең 9 май, жеңиш күнү. Мому фронтовый 100 граммды ичебиз. Колундагы арактын бөтөлкөсүн итке көрсөттү. Кудай жазган бешене экен. Согуштан аман келип, ушумага буйруп турат. А мендейлердин канчасы бу күнгө жетпей калды. Аны сен ит билбейсиң, деп чал жашып кетти. Чал бир кыйла кызып калган. Ит адатынча чалдын колунан жалап жиберди. Эртеси алардын баарын эскерем. Каш карайып
түн кирди. Ошо күнкүнү эстесе ит жүрөгү зиркирейт. Караңгы кирип, бу эски тамдын үлпүлдөгөн жарыгы өчөрү менен 3 киши карпа-курпа кирип келди. Шалпаңкулак алардын алдынан үрүп чыкты. Абышка аны уккан да жок. Шалпаңкулакты алдыдагы олбурлуу киши жон талаштыра колундагы таягы менен койгондо, бу ит тырпырап барып үйдүн бурчуна сулады. Көзүнөн от чыгып, 4 буту тыбыраганга жарабай жатып калды. Көзү карайлап, тумшугу кан. Иттин көз алдында эски там ызы чуу түшүп жатып калды. Баягы таяк керебеттен эми эле башын көтөргөн чалдын кара куш мээсине тийди. Ал керебеттен жерге кулап түштү. Үчөө жерде жаткан Абышканы туш тарабына тепкилеп кирди. Чалдан таптакыр үн да, кыймыл да чыкпады. Бу үчөө үйдү тинтий баштады. Чалдын бүгүнкү майрамга кийип барган кителин таап алышты. Кителге тагылган орден медалдардын бирөөсүн калтырбай жулуп жатты. Омей, бу чал геройго 2 красный звезда бар. Даңк, вот это, да, деп кителдин ордендерди жула тартып жаткан бою Пекене колундагы мобилдүү телефонун чырагын жандырып, таң кала акшыйды. Братан, буларың черный рынокто канча турат? Деп суроо жанындагы чоюн-кулак дүңдүйөгө кайрылды. 3 штукта болобу? Булардын ар бири 2 штуктан, деди корс эте чоюн-кулак. А моучу? Орден почетного знака дейби? Бучу? Кызыгы арткан Пекене бойлуу неме алаканга салып, оор экен. Да, нормальный бабыла турат. Ортого 3-чү аралашты. Бирок бу трудовый военный эмес, деди. Бу үчөө кителдеги табылгалардын баарын сыйрып алды. Абышка кулагын жеринде көпкө дейре бут серппей бүк түшүп жатып калды. Муну үстүнө бензин чачып өрттөп салалыбы? Деди Пекене бойлуу темир тиш кылмурут. Изибизде калбайт. Согушта фашистти жеңген бучалга андай өлүм арзыбайт, деди кең далулуу башына жүн топу кийген былтыгый чоюн-кулак. Бу деген фронтовик, эртең жеңиш күнү экенин эстен чыгардыңарбы, братуха? Баары ништяк, братан. Суу барбы? Бетине чачып көрөлү. Бу чын эле мүрт кеттиби же дале? Денесине кыска булгаары куртканы жабыштыра кийген неме колундагы колгабын чечип, мобилдүү телефондун жарыгын чалдын жүзүнө такады. Вроде дем алганы да билинбейт. Капут болгонго бу чал, деди да шымынын алаасын чечип, Абышканын жүзүнө каратып, сиймеке аракет кылды. Тирүү болсо, 2 кыймылдап көрсүн. Жинди болдуңбу? Деп кең далулуу чоюн-кулак Абышканы карай заарасын ушатып жибергенге даяр турган немени колу менен бир тартып, столдун үстүндөгү карылуу стакандагы аракты чалдын бетине чачты. Көз ирмем карап да койгон жок. Өлдү. Кеттик, деди ал. Кеттик, деди беркилер. Үчөө эшикти тарс жаап, караңгыга житип жоголду. Караңгы бөлмөдө экөө калды. Жаны үзүлгөн чал, жарты жан ит. Иттин мурдуна адам канынын жыты, каңырсык сийдиктин жыты келди. Абышканын каны полдо жайылып жатты. Абышка тырп эткен бойдон үн да, кыймыл да жок, эчтеке сезбей жатты. Чалдын жаны үзүлгөнүн бу макулук билген да жок. Ит да ордунан турайын дейт. 4 таягы жансыз. Ал күчалдан кетип, көзү караңгылап, тумшугуна тили келип такалды. Иттин жаны ушул тилде тургансып, ал оозуна толо түшөт да аба жетпей кыйналат. Ит бар күчүн жумшап, түпкүрүнөн жарылып чыкчудай болгон тилин кан аралаштыра ичкери тартат. Бир маалда өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган иттин өнө боюн түпсүз караңгылык ээлеп алды. Аны денесин бу караңгылык өзүнө имергендей болду. Бир гана төшүндөгү дүк-дүк соккон жүрөгү аны бу караңгылыкта кармап турган өңдөнөт. Иттин көзү түпсүз караңгылыкка арып алды.
ал чылк кара түтүндө калкып жүрдү. Иттин өлүүсү да, соосу да билинбей турду. Таң сөгүлүп эски тамга күн нуру түштү. Иттин жансыз көзү ачылды. Кулагына таң заарлап күндөн кыйкырган коростун үнү келет. Ит тирүүлүк менен ажыраша электигин ушул үндөн сезди. Бүт дене бою зиркиреп турду. Бул макулуктун жаны бышык, ал кыймылга келди. Андан азыраак 4 метрдей жерде кожоюну жатат. Көзү чылк жумулган, оозу ороодой ачык. Кечеги арактын жыты да жок, кандын жыты келет. Анын каны да уюп катып бараткан эле. Ит бар дарманын топтоп, ээсин карай жылды. Ээсинин денесинде тирүүлүктүн белгиси жок экенин ушусам ал ит болсо да сезип турду. Ит чалдын колун тили менен жалады. Колдору муздак, жансыз, денеси көк-ала. Ит көрүп турган көзүнө ишенбеди. Кожайыны эбак аркы дүйнөгө жүрүп берген эле. Ушусам чочугандай эски парк тараптагы радио рубкадан Лев Лешенконун ыры угулду. Ал ыр жеңиш күнү деген ыр эле. Бу күнгө 9 май. Бу ит макулук аны кайдан билмек? Эбак аны үзүлгөн кожоюнуна чукул жерде боору менен өмгөктөп жакындады. Радио рубкадан таңзаар менен ыр жаңырып жатты. Абышканын жанында тытылган кител жатат. Ал бул кителди 5 жыл бою от кечкен согушта кийип аман келгенин бу ит макулук кайдан билсин? Моминтип, көк-ала бойдон токмоктоп көпкөн немелер ит өлүм менен өлтүрүп кетерин кайдан билсин? 2 күн бою ит ордунан тура албай, денесин сасып бараткан кожоюнун жанында жатты. 3 күнү гана демине дем кошулду. Күн өткөн сайын өлүктүн жыты ан сайын сасып, бу эски тамды ээлеп алды. Сыз менен өлүк жыты кошул ташыл болуп кетти. Арадан 4 күн өткөндө ит бутка турду. Ошо күнү пошточу бул абышкага пенсиясын алып келди. Ал көпкө эски жыгач дарбазаны такылдатып, эч бир үн чыкпагандан кийин кайра жолуна түшкөн. Ит да батынып сыртка чыга албады. Бу түнү бу эски там 2 адам келди. Бирөө эркек, экинчиси ургаачы. Шалпаңкулак бул экөөнүн бат эле сезди. Бирок эткен үн чыгарбады. Үн чыгарбаганы алар 4 күндөн бери жерде жаткан кожоюнун көрүп, анын тирүү же өлүгүн билсе деген эле. Бу экөөү эски тамдын ичине берирээк чал жаткан бөлмөгө кирбей, далиске чукул бөлмөгө баш бакты. Ит алардын жанына боору менен жылып барайын деди. Буту так тура албады. Кулагына алардын үнү мурдуна жыт келди. Аябай караңгы экен, деди аял. Тапкан жериңи кара. Эң башкысы бу жерде тирүү жан жок. Эч ким көрбөйт, деди эркек. Экөө өбүшүп, бирин-бири жыттагылап жатты. Көп өтпөй эле аялдын кыңкыстаган үнү итке угулду. Аялдын үнү катуу чыкты. Ага уда эркек да кумарлануу үндөрүн чыгарды. Экөө бир маалда суй жыгылгандай үн жок туруп калды. Бирден сийдиктин жыты келеби? Сассыгы тим эле мурун жарат, деди аял жактырбай. Сассыгын эмне кыласың? Эч ким бизди көргөн жок, деди эркек шашкалактаган үн менен. Жүрү кеттик, деди. Эмне ишиң бүттү, деди аял тырчыйып. Бүтөрү менен эле шаштырып турасың, деди аял жактырбаган үн менен. Сийдик жыттанып жатат деп атпайсыңбы? Чын эле 1 мүнөт тура турган жер эмес экен, сассыгын, деди итирекеи келген эркек. Экөө эшикти тарс жаап чыгып кетти. Алар береги чал жаткан бөлмөгө баш баккан да жок. Иттин ою таш капты. Анын үрбөй тым жатканы да ошол эле. Экөө бул бөлмөгө кирсе, абышканы көрүп калабы деген. Эртеси баягы пошточу аял дагы келди. Бирок ал таң заарлап келди. Бу сапар ордунан араң турба шалпаңкулак утурлай абалап жансыз үрүп чыкты. Хозяин, бул мынабы итиңди, хозяин, деп жыгач эшиктин артында туруп алып кыйкырып жатты аял. Кет ары, деп итке үнү менен тап берет. Ит бу аялды дагы кетип калбасын дегенсип, жыгач эшиктин тешигинен чыкты да паркты карай жөнөдү. Аял жыгач эшикти ачып,
эски тамга кирди. Шалпан кулак өскөлөң чөптөрдүн арасына далдоолонуп ичкери кирип кеткен аялды алыстан байкап турду. Баягы аял үйгө кирери менен эле бакырып атып чыкты. Көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй бакырды. Ит ичинен дагы жинденди. Бу аял кожоюнун өлүү тирүүсүн билдирбей атып чыкты. Ит ушинтип ойлоду. Арадан көп өтпөй бул үйгө киши толуп кетти. Тез жардам машинасы, милиция, котологон эл, айрымдары улам-улам фотоаппараттын вспышкасын чарк-чарк жандырып тартып да жатты. Шалпан кулак ошо күнү кожоюнун каяка алып кеткенин билбей да калды. Кожоюну кайра кайрылып келбеди. Эски таам ээн калды. Эч кимдин аягы бул үйгө түшпөдү. Ошондон бери Шалпан кулак бул үйдө өзү жалгыз. Кайда жүрсө да акыры ушу үйгө келет. Бир жолу ургаачы жипирейген кодо Машкени ушу эски тамга ээрчитип келген. Экөө ушул жерде башпаанек кылып үйүр алып калалы дегенине көңүлү чаппады Сары Машкенин. Ал деле жарытаарлык бу жерге кармала албагыдай. Бир күнү болбосо бир күнү кетип калары турган кеп. Андан-мындан тентиген иттер келип, бу Шалпан кулактын Сары Машкенин талашып кыр көрсөтпөсө, ал деле кетип калмак экен. Бу аймакты шимчилеген жолбун иттер башка ит атууга түзүк күн көрсөтпөйт. Сары Машке да аны четин көрүп калды. Аны калкалап калам деп бу Шалпан кулакка эч курдай кызыл жаян түшүп мушташканы да бар. Бу Сары Машкенин ээси колунда бар ак сөөк адамдар турган. Алаарча аттуу кичинекей шаарчада турар эле. А жердеги ит атуунун баары өзгөчө породадагы таза кандуу иттер. Бу Сары Машке да оңой ит тукуму эмес. Шотландиялык таза кандуу иттерден. Кожоюну кызыл эрткезден Шотландиядан алып келген. Анын ээси да бу итке үзүлө түшүп, күн алыс ваннада жууп, түксүйгөн жүндөрү күнгө жылтырап, денесинен шампундун жыты келип турчу. Сары Машке ээси экөө шаардан Капортосунда ал котологон чоң аянтта жүргөндө а кишинин жүрөгү кармап, тез жардамга салып алып кеткен. Таламандын чак түшүндө Сары Машке көчөдө калды. Кайда барарын билбей темселеп жалгыз калды. Эми таптакыр эле жалгыз көчөдө каңгып калды. Мындай иттин артынан сая түшүп кармап алабыз дегендер да чыкпаспы? Эч кимдин колуна түшө бере элек Сары Машке 2 күндөн бери жүрбөгөн жери калбады. Мурда жашаган үйдү да таптакыр эстей албай койду. Курсагы ач, кабыргасы кайышты. Бу ит көчөдөгү састык таштандыларды жыттап да койбой, ары окчунураак тегеренип өтөт. Алдынан анча-мынча ыргытылган сөөк чыкса да, ага эгерим көңүл чакпайт. Эси дарты кожоюну, ал азыр кайда? Ит кожоюнун эмне болгонун билбейт. А киши бу Машкенин көзүнүн кареги менен айланып, кучагынан түшүрчү эмес. Эми минтип көчөдө калды. Бирде абалап жолбун иттер изине түшсө, бирде көчөдөгү кымгуут машинелер пипилдетип тынчын алды. Кечөө машина алдында кала жаздады. 2 күн баягы шаарчаны, үйдү таба албай кыйналды. Көзү илинип кетсе эле, маңдайында кожоюну тургандай көрүнө берет. Кайнаган аркы берки баскан адамдар арасынан ээсин издейт. Кимдир бирөөлөрдү ага окшоштурат. Кыйлага дейре ээрчип барып, өзүн да жытын да окшоштура албай кайра атка татат. Иттин турмушу жыргалда жүргөн экен көрсө. Мына эми ал чыныгы ит турмушту башынан өткөрө баштады. Анын үстүндө 2 күндөн бери асман жыртылып, түнкүсүн жамгыр жаап, чагылган чартылдап, иттин да үшүн алды. Кооз татынакай итке көчө толо шимчилеп, үйүрү менен жүргөн балит көчө иттери да артынан түшүп тынчтык бербеди. Бир сапар алардын арасынан кулагы кертилген дөөт атырылып чыгып, Сары Машкени басып калган. Дөөттүн калдайган денеси, тарамыш буттары Сары Машкени тырп этпей басып, куурчактай болгон бу итти 2 бутунун аласына кыпчуурдай кысып, аз жерден табасын кандырып алайын дегенде, бу алдында калган бу байкуш андан араң кутулуп чыккан. Сасык дөөттүн жыты мурдун жарып, аз жерден тумчугуп да кала жаздаган. Ким билет,
кайдан жайдан келе калган шалпан кулак ошо дөбөттүн арткы санын жула тиштеп, кыргыйдай тийбегенде не болмок, не болор эле, эмне мага тоскоол болуп жатасың деп көзү күйгөн дөбөт ырылдап, кашка тишинен шилекейи чачырап артка караганда сары мышке бу сассык иттин кучагынан самындай жылжып качып чыккан. Сары мышке менен шалпан кулак дөбөткө жеткирбей бир кыйла качкан. Ошо күнү шалпан кулак сары мышкени ушу эски тамга биринчи жолу ээрчитип келди. Күн өткөн сайын сары мышкени баягы жыты кете баштады. Кыйла жүдөй түштү. А шалпан кулак жеген тамакты карап да койбойт. Шалпан кулак жашаган эски тамдын артында бийик дубал, а дубалдан ары шаардык эс алуу паркы. Бу жерде короодон калып, ар кайсы таштандыга толуп кеткен. Парктын ортосунда чоң шайтан дөңгөлөк бар. Ал да кыйчылдап араң айланат. Бу жерден адам үзүлбөйт. Айтмакчы, бу шалпан кулак ээси экөө ушул шайтан дөңгөлөккө отуруп бир жолу шаарды үстүнөн көргөн. Ал эми бир укмуш күн эле. Шалпан кулак шаарды так төбөдөн көрүп, тээ ылдыйда жердин битиндей көрүнгөн иттерди таба кылып, аларды шылдыңдаган тейде адатынча борс-борс үрүп алган. Непа адам эстесе, ит тинесине ушул окуя кыттай куюлат. Түнкүсүн парктын чырактары жанып, түн бир окумга дейре музыка басылбайт. Бий аянтындагы шапар тепкен адамдардын аягы түн жарым бары үзүлөт. Шалпан кулактын ээси паркта кароолчу болуп иштей турган. Бир жолу ал капыстан ар кандай аттракционер бар бөлмөлөргө баш багып, ээсин издеп жүрүп, эшиги бир аз ачылып калган. Күзгүлөр бөлмөсүнө кирип калат да, андан миңдеген өзү түспөл иттерди көрүп, аерден атып чыккан. Ал мынчалык иттерди болгондо да өзүнө окшош иттерди көргөн эмес. Коркуп кетип, октой атып чыккан. Бу күнү шалпан кулак эски тамда сары мышке менен баш тийиштире уктады. Сары мышке мурдунун итирекейин келтирген шалпан кулактын жытын жактырбай жүрүп, айла жок акыры ага да көнүп калды. Ал да азастан имерилип, жакын тартып баратты. Шалпан кулактын эки оюнан бир ою, бул мышке аны таштап башка жака кетип калбаса, ал аны жанынан карыш чыгаргысы келбейт. Бу мышкенин өзүнө имерүүгө аракеттерди көрүп, билген кызык жерлердин баарына ээрчитип барды. Сары мышкеге ал көрсөткөн жерлер жактыбы, жакпадыбы, аны да билбейт. Сары мышкенин оюнан жоготуп ийген ээси гана кетпей турат. Бул эки ит жыт алышып, барган сайын ымала тартып барат. Шалпан кулакка ыктабаса, бу мышкенин да күнү бүткөндөй. Бу жерде тинтиген иттердин үйүрү муну тек коебу? Кечеги жарты кулак дөбөтүнүн эле бу мышкеге көрсөткөн забыны канча болду? Аз жерден мышкени бүт алдына кыпчып, сулуу канчыктын кызыгынан алам деп, шилекейи чууруп, көзү оттой жанып турду эле. Карыйет бу шалпан кулак ишке жарады. Дөбөттү качырып кирип, сары мышкени анын олбурлуу кучагынан сууруп алган. Анда иттер сыртта канчалап жүрөт. Кай жака барба, сары мышке коркунучтан башы арылбай турган абалда. Ошондон бу, же аны бу макулук сездиби, шалпан кулактан карыш чыккысы келбейт. Бирок экөөнүн ортосунда ургаачы эркектик сезимди айтууга али эрте. Сары мышке деле шалпан кулакка текебер мамиледе. Шалпан кулактын деле бу итке жапайы сезимин билдирейин деген азырынча аракети жок. Эптеп бу итти жанынан кетирбесе. Айбандык жалгыздыкты бу шалпан кулактын туйганы качан? Кожоюну о дүйнө кеткенден бери каңгыган үйдө коколой жалгыз. Бу үйдү ал таштап кете албады. Эски тамга сиңип калган кожоюнунун жытын сезип турбаса, ал өзүн бул дүйнөдө кемдей туя берет. Ага бу там өзгөчө. Түнкүсүн түшүнө кожоюну кирет. Ит муну ойлосо, көзү жашылданып кеткен абалда калат. Кызык, бүгүн гана анын түшүнө биринчи жолу жанында жаткан сары мышке кириптир. Сары мышке бу эски тамдын жалгыз айбандык кубанычы. Анын бу жерден түк кеткиси жок. Бирок ушуга дейре эски дамды коруп,
анда мындан тентип келген бомуштарды бу жерге жакын келтирбейт. Ачуусун жанып бир кадам киргизбейт. Абылдап туруп алса үнү ачуу, тирүү суук, кулактары далдайып, куйругу тик көтөрүлөт. Бир сапар шалпаңкулак тоо үйрүү иттердин тоонда калды. Алар аны ортого алып кызыл чеке кармашты. Шалпаңкулак деле бу дейди иттердей тексиз эмес. Анын канында тайгандын аралашмасы бар эле. Ошонусу ойгондубу, бу тентиген иттердин табына дароо эле багынып бербей, бир кыйла кармашкан. Бу кызыл жаян кармаш да ушу сары машкенин айынан чыкты. Бу бир үйүр иттин топ башы сары машкени ызылдата кууп отуруп, эски парктын дубалына жеткенде мыкчый жыгылды. Куурчактай болгон сары машке кара дөбөттүн алдында калып, тыбыр эткенге дарманы келбей кыңшылап жатып калды. Буттары тиши менен чөмөлөдөй басып калган кара дөбөт бул жолу айбандыгына салып, сары машкенин даамын татып көрмөк болгон. Айбандык мыйзам ушундай: кимде күч болсо өктөм ошонуку. Татынакай сары машкени сасык денеси менен басып, көзүнүн чаары чыгып турганда, кайраң шалпаңкулак кара дөбөттү качырып кирди. Кара дөбөт шалпаңкулакты душман ордуна санабай текебер тап берди эле. Зымдай түйүлгөн шалпаңкулак так эле аны тумшуктуптөн мыкткый тиштеди. Иттер бири-бири менен ырылдашып, ким менен ким мушташып жатканы да бу чаң чыккан жерде билинбей жатып калды. Шалпаңкулакты ортого алып, туш тарабынан иттер ырылдап кирди. Иттердин ортосунда калган шалпаңкулак сыр алдырбай эки алдыңкы бутуна бекем туруп, азуу тишин көрсөтүп, кара күчкө тап берип, кармашсаң кармашам, тиштешсең тиштешем дегенчелик зымдай чыйралды. Бу шалпаңкулактын канында тайгандын күчү кайнап турат. Ушу тушта далда жерге кире качкан сары машке эки көзүн албай ит урушту карап турду. Шалпаңкулакка жардам берейин дейт, колунан эмне келмек. Бу канталашта шалпаңкулак соо чыкса эле болду. Ушул ой бу иттин мээсинде уюп турду. Шалпаңкулак чогортодо куйруктан келгенине жалт бурулуп, маңдайдан чыкканына тап берип, жалгыз кармашып жатты. Бу үйүр да оңго чамалаш. Арасында ар кандай иттер, бирине бири окшобойт. Ар кошкон бу ит үйүрдү бириктирген бир эле нерсе кара курсак. Шаардык таштандылар жугунду ыргытылган эски сөөктөр. Канткени менен көпчүлүк. Иттер туш тараптан качырып отуруп, шалпаңкулактын соо жерин койгон жок. Ал аягына дейре кармашып жатты. Кан жаян болбогон соо жери жок. Так ушул ташта кайдан жайдан чуу этип кулак жарган үн чыкты. Бул мылтыктын үнү эле. Ал ышкырып келип, шалпаңкулак менен кыл тиштеше кармашып жаткан иттин так эле мээ ортосуна тийди. Иттин мээси чачырап кетти. Кайрадан үн чыкты. Куйругу кыска дулдуйган ит окко учту. Ок туш тараптан чыга баштады. Иттер ызы чууга түштү. Кай жака качарын билбей, баштары дендароо. Бир ит парк жака качайын деди эле, аны ошо туштан чыккан адам чилдей ыргыта атты. Жүнү түксүйгөн овчаркага каршы качайын дегенде, аны маңдайынан ок жаңылды. Иттер биринен сала бири жерге учуп жатты. Тоо ит менен кырчылдаша тиштешкен шалпаңкулактын бул саам алы кетип, шайы сууй түшкөн. Ал да бу чагылгандай тез ылдамдыкта айлананы түп көтөргөн ызы чууга түшүнбөй калды. Анын жанындагы иттер биринен сала бири канк этип кулап жатты. Ок үнү кулаганда тунуп чыкты. Шалпаңкулак эчтекени сезбей да, көрбөй да калды. Кай жака качарын билбейт. Эки оюнун бири ою сары машкеде аманбы? Ушул иттин мээсине түйүндөй түйүлдү. Иттер окко учуп жатты. Бу туш тараптан туруп, иттерди бирден кырып жаткан немелер ит атарлар экенин булар билген да жок. Аңкоо иттер кай жазыгы үчүн окко учуп жатканын деле билген жок. Аны кимден сурайт, ага ким жооп берет? Ышкырган мылтык үнүн укканда, жер менен жер болуп жабышкан сары машке да бу коюндай чаң сапырган окуяга түшүнбөй калды. Ал бу жерден бир курдай алыс турган. Ага октун гана үнү угулат. Бул мылтыкчан адамдар ортодогу иттерди шакектей курчоого алып, бирин калбай ыргыта атып жатты. Шалпаңкулактын ушу саам
оюна кожоюну менен сары машкеси келип туруп алды. Ал мындан башка эчтекени ойлогон да сезген да жок. Денесине канча ок келип сайылат, ага да сезгенип койгон жок. Иттин ою онтала, месинде бу куюн ойноп туруп алды. Так ушул тушта аркы бутуна ок тийди. Буту чыз дей эле түштү. Буту оттой ысып чыкты. Кылчая караса, кан шорголоп жатыптыр. Ал жерге кулады. Бутуна тумшугун бурганы жатканда экинчи ок келип так эле ош жерине тийди. Ат, 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 ат деген үндөр туш тараптан чыгып жатты. Шалпан кулак 2 метрдей ыргып кетти. Бир саамга тырпырап барып, жаны өзүнө албай кыйналды. Ит көзүнө ушу саам көк асман урунду. Ошо асмандан анын кожоюну сары машкеси карап тургандай сезилди. Ит өлүм менен үн чыгарбай жан берди. Айбандын көргүлүгү ушу. Кулак тундурган ызы чуу тып басылды. Дүйнө кайра эле өз ыргагына түшкөндөй, эчтеке, эч нерсе болбогондой ээн тынчтык уюду. Сары машкенин жүрөк суусу агып түшкөндөй болду. Абу адамдарга түшүнбөй турду. Түшүнбөгөнү эмне себептен аны кожоюну кучагынан түшүрбөй аздек кармап, эртелиге чермектеп, сууга жууп, эмне бир керемет жерлерге ээрчитип барчу. Эми могу кожоюнуна окшогон бу адамдар көз ачып жумгуча бир үйүр итти кырып жиберди. Жазыгы эмне бу иттердин? Ушу сурообу, ушу чындыкпы? Ага жоопсуз турду. Ит атарлар өлгөн иттердин баарын машинеге алдыңкы шыйрактан сүйрөп, кузовко ыргытып жатты. Шалпан кулакты да алдыңкы шыйрактан алып бирөөсү сүйрөп жөнөдү. Сары машке ичинен кан кетип, көзү жумулган, эгинен бармактай тиши сыртка чыгып турган шалпан кулакты карап турду. Сары машкенин көзүнөн ысык жаш агып кетти. Ал чын эле кыйладан бери жан кыйышпас болуп көнө түшкөн шалпан кулагынан ушинтип ажырап калабы? Сары машкенин денеси ачуу сыздады. Шалпан кулакта көп иттердей эле кузовко ыргытылды. Машина ордунан козголуп, ит атарлар да кетти. Сары машке өскөлөң чөптүн арасында сыздап жатты. Бу иттин ичинде күйүп жаткан иттик арманын, жанында көкөлөй учкан көпөлөк да, дарактын даракка учуп сайраган канаттуу да, ал гана эмес төбөсүндөгү көк чайыт асманда балбылдап нур чачып турган күн да сезген жок. Сары машке таптакыр жалгыз калды. Жанына караан болор шалпан кулак да жок. 2 күндөн бери наар тата элек. Баягы эски тамда сыртка чыкпай бугуп жатты. Кантсин, тирүү жан эски тамдын ичинен өзөк жалгар бирдемени издеп көрдү. Анын мурдуна чалдын керебетине жакын турган столдун үстүнөн жарымына дейре жейилген колбаса урунду. Сары машке керебетке чыгып, столдун үстүндөгү колбасага тумшугун созду. Ал колбасаны сугунуп ийди. Бул столдун үстүндө абышканын кырлуу стаканында ичкилбей калган арак да турат. Андан итирекей келтирген жыт мурдуна урунду. Сары машкенин курсагы өзөк жалгады. Абул эски тамда отура бербей сыртка чыкты. Кулаган дубалдан өтүп паркка кирди. Күн алыс шаң шөөкөт басылбаган бу парк негедир тыптынч. Сары машке бу паркта башы оогон жака карай басып узун туура жүрдү. Адамдар да, иттер да анын көзүнө урунбады. Сары машке парктын капортусундагы аттракциондорго бу жерде да кыбыр эткен жан жок. Ай эшиги бир аз ачылып калган аттракциондун күзгүлөр бөлмөсүнө баш бакты да 2 кадам алдыга басары менен артындагы эшик тарс жабылып калды. Тарс этип жабылган эшик менен кошо бул бөлмөдө көз уялткан жарык жанды. Ит күзгүлөр бөлмөсүнөн өзүнө окшогон миңдеген сары машкелерди көрдү да чочуп кетти. Мынча көп бу иттер. Ал артка бурулуп, бул бөлмөдөн чыгайын десе, кирген эшиги билинбейт. Тегеректин баары иттер, өзүнө окшош иттер. Сары машке иттерди карап, сур көрсөтүп, ав этип үрдү. Иттер да ага карай үрдү. Сары машкенин жүнү түксүйдү. Аушы саам эчтемеден жалтанбаган шалпан кулакты эстеди. Өзү жалгыз канча ит менен кырды бучак болду, мушташты.
А балким эмики кезек сары машкеге келгендир. Анын денеси чыйралды. Ал дагы бир ирет иттерди карап үрдү. Алар да ага ушундай эле жооп берди. Бирок бул миңдеген иттердин бирөөсү да батынып сары машкенин жанына келе албады. Иттер сары машкедей бир үрөт да тынчып калат. Ага түшүнбөдү. Сары машке удаа алдында артында өзүнүн бүт тараптан ороп алган иттерге карап үрүп жиберди. Иттерге да жан кирип, ага ошондой эле ызырынган түрү менен жооп берип жатты. Эми сары машке булардын чеңгелинен оңою менен чыкпастай сезди. Кайрадан атырылып, бу иттерди качырып кирейин дейт. Алар да ага сес көрсөтүп, туш жактан атырылып келди. Абалактаган иттердин үндөрү бул бөлмөнү жарып ийди. Иттердин үнү жаңырып, миңдеген үндөр кулагын тундуруп чыкты. Сары машке бирөөсүн шыйрактан алайын десе, миңи анын шыйрагына асылат. Ал сүр көрсөтүп жакындап барат. Булар да тим турбай ага жакындап келет. Сары машкенин денеси зыркырайт. Кайсы иттин тиши келип, шыйрагын ачуу тиштейт деп. Эми сары машке жаалданып, ачуусун каарын чыгарбаса, булардын артка чегинер түрү жок. Булар ушунча көптүгүнө карабай, бирөө да бул итке жакындай албады. Даай албай турганы кызык болду. Кайрадан иттердин үнү жаңырды. Миңдеген үндөр миллионго айланды. Сары машкенин жүрөгү опкоолжуп, миллиондогон иттердин курчоосунда калды. Кулак жарган үндөр ан сайын күчөй берди. Иттер туш тараптан уроп, туш тараптан тооруй баштады. Сары машке артка бурулса, булар да бурулат. Секирсе секирет, тишин көрсөтсө тишин көрсөтөт. Сары машке бу иттер менен аман калуу үчүн кармашып жатты. Бу макулук ит атырылып жаткан иттер өзүнүн күзгүдөгү чагылышы экенин кайдан туймак эле. Иттин иттиги ушундай бейм. Ал деле миллиондогон иттердин курчоосунан чыга албай, жүрөгү алдан эмедей опкоолжуп кетти. Сары машке буларга жеңилип бербесе, күн көрбөй каларын сезди. Дүйнөдө мынча көп иттин бар экенин азыр сезип турду. Баягы ит атарлар бу жерге келсе, бул жерде жайнаган иттерди атып түгөтө алмак эмес. Ушу саам сары машкенин көкүрөк тушу сөгүлүп, жүрөгү ыдырай баштагандай туюлду. Ал мынча жер жайнаган иттердин сүрүнөн жүрөгү жарылып баратканын эми сезди. Көзү караңгылашып, буттары тыбырчыктап, жаны чыдай кетти. Бөлмөнүн так ортосунда сары машкенин жүрөгү үзүлдү. Көзү чыбырчыктап, эчтеке көрбөй калган бу сары машке бу иттер эмей эле өзүнүн чагылышы, өзүнүн күзгүдөгү турпаты экенин билбей аларга атырылган. Миңдеген иттер да куду азыр өзүндөй акыбалда турганын сезбей калды. Күзгү бөлмөнүн ортосунда сары машке жүрөгү жарылып көз жумду. Жер менен жер жатып калды. Анын тегерегинде да миңдеген иттер куду өзүндөй өлүп жатты. Күзгүлөр бөлмөсүнө кирип келген аял ортодо өлүп жаткан татынакай сары машкени көрүп таң калды. Анын кайдан жайдан бу жерге кирип алганына айраң абалда калды. Ал сары машкени кол кабы менен кармап, бөлмөдөн алып чыкты. Эң кызыгы, бу эттин жаткан жерине кандын да изи жок. Ким бу этти бу жерге алып келип таштап койгон? Ушуга да таң калды. Аял өлгөн итти парктагы мусор ящикке ыргытты да күзгүлөр бөлмөсүнө келген жоон топ адамды ичкери киргизди. Бу күлкү бөлмөсүнөн кирген адамдын күлбөскө аргасы жок. Күлбөс кызды да күлдүрөт го. Алар бул бөлмөгө башпагары менен эле өздөрүнөн өздөрү көрүп күлө баштады. Ичи эзилгенче, боору эзилгенче каткырып, колдору менен өздөрүн сая көрсөтүп күлүп жатты. Өздөрүн өздөрү мазактап күлүп жатты. Кайран сары машке өзүн курчоого алган иттер менен кармашам деп жүрөгү жарылып өлсө, өзүнүн күзгүдөгү чагылышын жеңе албай, жан берсе, бу адамдар күзгүдөн көрүп турган кебетерлерине каткырып, ооздору айрылганча күлүп жатты. Өздөрү өздөрүнө күлүп жатты. Адам гана өзүнө өзү күлөт. Өзүн өзү жеңе албаган пенде гана өзүнүн адамдыгын шылдыңдап күлөт. Бу ит дүйнөдө күлкүдөн башка эчтеке жоктой. Алар боо түшүп күлүп жатышты.